Саламатсыңар кымбаттуу балдар. Котман күнүңөр менен. Барыңарга бүгүнкү күндөгү ийгиликти каалаймын. Адабият сабагы. Бүгүн 7 айынын 20-сы күнгө жума. Сабактын темасы Семетей эпосундагы Семетей менен Айчүрөктүн образы. Значит, сегодня наша тема образы Семетея и Айчүрөка в эпосе Семетей. Биздин максат или сабактын максаты, цель урока это биринчи максатыбыз Семетей менен Айчүрөктүн образы боюнча маалымат алабыз. Первая цель это получим информацию о образах Семетей и Айчүрök. Экинчи максат байланыштуу кептерибизди жана сөз байлыктарыбызды өстүрөбүз. Вторая цель это развиваем развитие речи и словарный запас. Үчүнчү максатыбыз адамдык жакшы касиеттерди баалоону үйрөнөбүз. Учимся ценить хорошие качества человека. Бул биздин максат болду. Эми өтүлгөн тема боюнча кайталоо жана эске салуу. Повторение по прошлой теме. Карагыла, чогуу иштейбиз менен. Манас өлгөндө балдар Семетей канчада болчу? Когда Манас умер, сколько было Семетею? Анын балалыгы кайда өткөн? Где прошло его детство? Эмне үчүн Каныкей Семетейди Бухарага алып кетип, эниси Исмайылга бала кылып берди? Почему Каныкей увезла Семетея в Бухару и отдала брату Исмаилу? Семетей эли кыргыз жери Алатау экендигин качан билген? Когда Семетей узнал, кто его народ и откуда? Семетей эли журтуна эмне үчүн келди? Кайрылып келди. Почему Семетей вернулся в Талас? Таятасы Темиркан Семетейге эмне белектерди берип Таласка узатат? Что подарил дедушка Темиркан, когда провожал в Талас Семетея? Кайталадык балдар, кичине эсибизге салдык. Эмесе жаңы тема Семетей эпосундагы Семетей менен Айчүрөктүн образдары. Биринчи биз азыр Семетейдин образына токтолобуз балдар. Семетей Манастын уулу, атасынын мураскору. Ал атасы Манастай эр жүрөк, баатыр жана эл жерин сүйгөн патриот мекенчил. Семетей атасы өлгөндө 6 айлык бала болгон. Ал апасынын бир тууганы Исмайылдын колунда чоңойду. 12 жашка келгенде атасы жана эли жери жөнүндө билгенден кийин ата журту Таласка келип, атасынын ишин улантат, элин жерин коргойт. Сырткы душман Коңурбайды жок кылып, атасынын өчүн алды. Кыргыз элинин тынчтыгын сактады. Ички душмандар, уруу башчылары, Толтой, Чыңкожолор менен согушат, аларды жок кылат экен. Өзү келип кол салган Көкчө Баатырдын баласы Үмөтайды, Көкчө Баатыр бул Казак ханы, Үмөтайды өлтүрөт. Семетейге чыккынчылык кылгандар да болот экен. Алар болсо Семетейдин биринчи аялы Чачыкей жана жакын чоросу Канчоро болгон. Улантабыз. Андан ары Семетей Канчоронун айтуусу боюнча атасы Манаска Куран окутат. Ошол күнү Канчоронун чакыруусу менен Семетейге душман болуп жүргөн Кыяс келип, курал жараксыз Семетейди кармап өлтүрмөк болгондо Семетей кайып болуп кетет экен. Ошентип жыйынтыктайбыз. Бул Семетейдин образы булбур балдар. Атанын ишин улантуучу эр жүрөк, баатыр жана мекенчил адамдын образы. Семетейдин образы менен тааныштык. Анда Айчүрөктүн образына көңүл бургула балдар. Айчүрөктүн образы. Айчүрök бул Ооган ханы, Акун хандын кызы. Ооган это бул Афганистандын ханы. Ооган ханы Акундун кызы Семетейдин аялы.
Ал Семетей үчүн мыкты аял жана күйөөсүнүн жакшы жардамчысы, акылдуу жана өтө сулуу аял. Манас менен Акун хан достордон болгон. Алар аялдарынын боюнда бар кезинде Белкуда деген бул түшүнүк берилип турат. Просватывающие своих детей еще не родившихся дейт да. Белкуда демек балдар төрөлө электе эле кудалашып коюшат экен. Ошондуктан Айчүрөк бойго жетсе да турмушка чыкпай Семетейди күтүп жүрөт. Акыры ал Семетейге жолугат, турмушка чыгат. Семетей кайып болуп кеткенде Айчүрөк кыяздын колуна түшөт. Ошондо ал өзүн өзү өлтүргүсү келет, бирок боюндагы Семетейдин баласын сакташ үчүн кыяздын айтуусу боюнча кыязга турмушка чыкканга макул болгон. Сейтек бул Айчүрөктүн төрөгөн баласы. Сейтек 12-ге чыкканда алар кыязды жок кылышат. Айчүрөк Сейтекти Семетейдин элине таласка алып келет экен. Демек балдар, Айчүрөктүн образы бул акылдуу жана айлакер, сулуу аялдын образы. Биз кыргызча текст менен тааныштык. Эмесе орусчасына көрөлү. Орусчасын которуп көргөнгө аракет кылалы. Орусчасы биринчи Семетейдин образы. Семетейдин образы бул образ Семетея. Карагыла балдар. Карагыла которобуз. Демек, Семетей – сын и наследник Манаса. Он, как и его отец Манас, был мужественным батыром и патриотом своей родины. Семетею был 6 месяцев, когда умер его отец. Он вырос у брата Каныкей Исмаил балдар. Когда Семетею исполнилось 12 лет, он узнал, откуда он родом и корни отца. И он приезжает в Талас и продолжит дело отца, защищает свою землю и оберегает свой народ. Семетей мстит за отца балдар и уничтожив внешнего врага Коңурбая и сохранить мир, спокойствие своего народа. Также уничтожит балдар внутренних врагов, глав племен Ченкоджо и Толтоя. Уничтожит и Үмүтая, напавшего на них. Рядом с Семетеем были предатели. Это первая жена Чачикей и самый близкий соратник Канчоро. Дальше продолжаем. Итак, балдар, по совету Канчоро Семетей поминает отца Манаса. Читают они Коран, балдар. В тот день по приглашению Канчоро враг Кыяз нападает на безоружного Семетея. Но, балдар, Семетей исчезает. Итак, Семетей дин образы или образ Семетея, балдар, Семетея – это образ мужественного героя и патриота своего народа десек болот экен, жыйынтыктадык. Эми Айчүрөк өтөлү. Айчүрөктүн образына токтолуп көрөлү. Образ Айчүрөкө. Айчүрөк балдар, дочь афганского хана Акун, жена Семетея. Она для Семетея была самой лучшей женой и помощницей. Она умная и очень красивая. Манас и Акун были друзьями. Они стали сватами, когда жены их еще были в положении, и
засватали не родившихся детей. Поэтому, балдар, айчурек, даже достигнув своего совершеннолетия, не выходила замуж, ожидая Семетея. В итоге она встречает Семетея и выходит за него замуж. После исчезновения Семетея, или турами сайт Мокшой, Гивитесье, не так, наверное, я говорила, после исчезновения Семетея Десеволову, Айчурек попадает в руки князя. И она хочет наложить на себе руки, но чтобы сохранить сына Семетея, которого носила под сердцем, соглашается выйти за него замуж, за князя, балдар. Когда Сейтеку исполнится 12 лет, Сейтек – это сын Айчурека. Она родила у князя, балдар. И Сейтеку исполнится 12 лет, они уничтожат князя. Айчурек привезет Сейтека в Талас, на родину Семетея. Итак, балдар Джиндтайле итог. Образ Айчурек – это образ умной и очень красивой женщины. Деп biraz кичне айтып бердим. Дальше продолжаем. Карагыла, балдар. Сүрөттөрдү карагыла. Кимдерди көрүп турабыз? Мына Семетей, а бул болсо Айчурек. Андан ары кеттик. Эми үйгө тапшырма алалы. Үйгө тапшырма. Биринчи текстти окугула жана дептерге жазгыла, которгула, кластер жасагыла, балдар. Кластер Семетей деп өзүнчө отдельно Семетей и Айчурек деп коесуңар. Итак, балдар, домашнее задание. Прочитайте текст и запишите, балдар, в тетрадь. И переведите и сделайте кластер. Кластер называется, давай там бы отдельно, балдар. Семетей отдельно и Айчурек өзүнчө отдельно. Делайте кластер, сделайте. Экинчи, жаңы сөздөрдү сөздүк дептерге жазгыла, анан которгула. Новые слова запишите в словарный тетрадь и, конечно, перевод. Переведите, балдар. Түшүндүкпү, балдар? Бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Эгер жаккан болсо, барыңарга ыраазычылык билдирем. Эмесе, кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө. Барыңарга ийгилик.